ошол Баткен облусунун статусу мыйзамынын макамынын өзгөчө макам берүү мыйзамынын төгөрөгүндө сүйлөгөндөн мен чарчабадым. Аткарбагандан министрлер кабинети чарчабады да. 62 айлды чегара айлы деп киргиздиңер. Бул мына турмуш чындыгы көрсөтүп койду. Бүгүнкү күнү 62 айлы эле эмес, 2 райондун ар бир айлы чегарачы экенин бүгүн көрсөтүп койду турмуш. Ошон үчүн тез арада Акылбек Үсөнбекович өзү да элге жолугушууга барганда айткан, экинчи этап менен киргизебиз деп. Чегарадагы мисалы үчүн бир экеле айылдын атын атайын. Кулунду кирбей калганда. Мына кече көрдүңүздөр өзүңүздөр, застава бар айыл ал жер. Ошон үчүн Лейлек районунун бардык айылдарын чегара статусун берүү керек. Ар бир райондун эли чегарачы. Баткен районунун ар бир айылы чегарачы макамына ээ болуш керек. Бүгүн турмуш өзү көрсөтүп атат. Мен эми бүгүн жалаң чегарачылар жеринде сүйлөгөнгө мажбур болуп атамын. Чегарачылардын штатын, чегарачылардын айлык маянасын, чегарачыларга квартира маселесин биринчи кезекте чечиш керек болуп туруп атат. Чегарачылар кече күнү мына элибизди чегарачылар сактады. Ошон үчүн мен мисал менен сүйлөйүн. Кулунду заставасында Жылдом деген 24 квартиралуу бир брошенный болуп бир кароосуз мындай үй бар. Жылдом деп атап коебуз да. Ошол жерди тез арада капиталдык ремонттон өткөрүшүбүз керек. Мен муну боюнча мына Акылбек Үсөнбековичке дагы кече кат жаздым. Ошол заставада мен кече дагы жабык эшик артында да айттым эле. Дастан Шарипов деген Кулунду заставасындагы чегарачыбыз бутунан ажырап калды. Азыр больница ооруканада жатат. Ал баланын квартирасы да жок экен. Ал бала баласы келинчеги менен чогуу квартирада турат. Ушул балага мен президенттин атына да кат жаздым. Квартира алып берели. Бул баатырдык кылды бул жигит. Муну мен ошол кайра айткандан тажабаймын. Ушул жигитке квартира алып берели. Чегарачылардын штатында бүгүнкү күнү вакансияда турган 400гө жакын чегарачылардын баягы кызматы бош турат. Вакансия болуп. Себеби айлык маяналары 15 миң, 20 миң. Ошон үчүн мына бизде айылда контракт менен чегарачы болобуз деп ар бир айылдагы биздин жаштарыбыз чегарачы боломун деп атат азыр. Контракт менен барамын деп. Ошол айлыктарын көтөрөлү 50 миңден өйдө кылалы дагы айылдагы балдарды биз чегарачы кызматка алалы. Иштейбиз деп атат. Бул дагы чоң саясат болот. Алар ошол айылды билет, ал жердеги менталитетти билет деген кошуналардын. Ошон үчүн бул өтө орчундуу маселе. Ушул маселени биз мындай күн тартибинде кылып аткарышыбыз керек да. Мен мына Рахмат.